Бизге ушундай идеология келди. Балаң менен дос болушуң керек, балаң менен сырдашышың керек, балаңа ал үчүн балага достор бар. Ал үчүн балага башка нетелер бар, башка бирөөлөр бар. Ата деген Кудайдан кийинки эле мыйзам ээси болуп эсептелет. Атаны наразы кылган Кудайды наразы кылган. Ата сырдаша турган зат эмес. Атанын позициясы такыр башка. Атанын функциясы сени Кудай менен байлап турат. Болду аткарган иши. Рызкыны да Аллах түз берет. Ата өлүп калса рызкы токтоп калбайт. Атанын статусу такыр башка. Муну адамдар түшүнбөйт көбү. Муну эне байкуш түшүнбөйт. Балага атаны атадай кылып бербейт да. Бала мен барып прогулка кылып келбейсиң, барып гулять этип келбейсиң, сен деле карабайсың, сен деле кирин жууп, сен деле оокат кылып берип койсоң. Атаны бала кызматчы кылып койгон эне болот. Анан ошо бала атаны угабы. Ата келатканда апкарып калыш керек да уулчу. Оолдан сөз түшүп калыш керек, сырдашуу эмес. Анан эми кичине эркелетип койгон аталар болот. Булар болот. Баланы эркелетет, уулду кичине эркелетип коет, чөктүрбөйт. Но бирок мен дайым айтам, ошо өзүмдүн тарбиямдан айтам. Атанын катуулугу Аллахтын жумшактыгы болот экен. Атанын тегирменинен өткөн бала Аллахтын тегирменинен оңой өтөт экен.